Бүгүнкү күнгө карата дагы 4371 адам Кыргызстанга кайтууну каалап жатат. Алардын ичинен 2716 киши Россиянын Москва, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында. Дээрлик бир айдай убакыттан бери келе албай жаткан кыргызстандыктар учур менен алып кетүүсүн суранып, бийликке кайрылууларында жолдоп турушат. Алар бара турган жери жок, ачка калып жаткандыктарын да билдиришкен эле. Урматтуу журтбашчы, мен сизден ушул жаштардын атынан суранам. Бизди өтөн жерде корулбастан өзүңүздүн койнуңузга алышыңызды чын жүрөктөн суранам. Кыргызстандагы посольство сизге жалган информацияны берип атат. Биз биякта элебиз, эч ким эч жака кеткен жок. Биз уча албай атабыз. Сураныш, бизди алып кетиңиз. Жалпы суранабыз. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, мигранттардын мекенге которгон акчасы жылына 2,5 миллиард долларды түзөт. Бул деген өлкө экономикасы менен элдин жашоо шартына эбегейсиз пайдасын берүүдө. Бирок мигранттардын бир жолку кайрылуусунда толук аткара албаган өкмөт сынга кабылууда. Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 эсе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парзы сыяктуу. Өкмөттүн маалыматына ишенсек, 2020 жылдын 2 февралынан тарта чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарды алып келүү боюнча 35 чартердик рейс аткарылган. Ушул тапта карантинден өтө албай тургандар да көп. Алар Орусияда, 400дөй жаран Туркияда, булардан тышкары Европа жана алыскы чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандыктар да бар экендиги кабарланган. Биздин аэропорт ачыкпы? Тоз келип любой самолет консо. Эгерде кайсыл жактан самолет биздин аэропорт жабык. Буга чейин Ата журт мекенчил саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев да өкмөткө кайрылуусун жолдогон. Андан жарыктылуу жооп болбогондон соң өлкө башчысына да билдирүү жасаган. Ушул окуялар эске алындыбы айтоор кече президент да сыртта жүргөн мигранттар боюнча пикирин ортого салды. Ушул элде чыккандан бери чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир боордошубуздун абалын түшүнүп турам. Чегаралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чегаралар азыр жабык. Башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болоору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Бунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Кече болсо жогорку кеңеш чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандыктарды кайтаруу маселесин чечүүгө өкмөткө болгону бир жума убакыт берди. Бул тууралуу атайын токтом да кабыл алышты. Пандемияга байланыштуу чет жакта калууга аргасыз болуп жаткан кыргызстандыктарды колдош үчүн бюджеттен акча да бөлүү милдеттендирилди. Эми өкмөт аз күн аралыгында парламенттин тапшырмасын аткара алат болду бекен деген суроо туулат. Бирок аткара албаса да кызматтан аңтара салуучу дымактуулар азыркы жогорку кеңеште жок. Ошондуктан Абылгазиевдин командасы көп деле корко бербейт. Рамис Каимов, Мирзат Сапаров, Регион. Премьер-министр кайда? Чакырдыңарбы? Каржы министр кайда? Чакырдыңарбы? Айтпачы, урматтуу төрага. Өлкө оор кырдаалды башынан кечирип жаткандыктан депутаттардын чыгашаларын мамлекет төлөбөшү керек деген маселе Исхак Масалиев тарабынан көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаттарына бир гана айлыгын калтырышыбыз керек. Жанагы транспорттук жана представительский расходторду толугу менен биз баш тартып, атайын эсепке тапшырышыбыз керек. Ошондой эле ал парламент төрагасы менен өкмөт башчынын атайын эсебиндеги 30 миллион сомдук коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын эсепке которууну сунуш кылды. Бийик жетекчи кызмат ээлегендер 30 миллион сомдон которуп бериш керек ушул счетко. Ал эми Жанар Акаев аткаруу бийлиги өзгөчө кырдаалда интернеттен сөгүнгөндөрдү жазалоого гана жетишти деп өкмөттүн азыркы ишине ичи чыкпай турган кербезе. Новосибирскиде S7 авиакомпаниясы эгерде Манас аэропорту уруксат берсе, биз азыр алып кеткенге даярбыз деген билдирүүсүн жасады. Манас аэропортунан гана уруксат берип коюңуздар. Россия менен сүйлөшүңүздөр, элчилик менен сүйлөшүңүздөр. Бул мындай өтө кыйын маселе эмес, чечип кое турган маселе. Эми урматтуу депутаттар, бул өкмөт биздин өкмөт. Биз буларды абдан аяп, мындай жумшак мамиле кылып атабыз. Эгерде чече албаса, анда биз отставкасы тууралуу маселелерди козгошубуз керек. Эл өкүлү Ырыскелди Момбеков оору жуктуруп алган дарыгерлерге өкмөт 200 миң сомдон беребиз дегени шылдыңдоо менен барабар деп агынан жарылды. Ал илдетке чалдыккан ар бир медицина кызматкерине 1 миллион сомдон берүүнү талап кылды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Анан ар бирде 200 миңден
Kenемte pul deyт, бул келеке пул да. Келеке пул. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт, токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Кыргыз өкмөтү кабыл алган токтомго ылайык иш учурунда коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлерге 200 000 сом өлчөмүндө компенсация, ал эми оорудан көз жумган кызматкерлердин үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте төлөнөт экен. Бүгүнкү кандай өкмөттү кабыл алса, бүгүнкү өкмөт ошол өкмөттү бутуна тургузуп иштеп, ушундай кырсыктарга каршы турууга колунан келген аракетин кылып атат. Буга чейин да кылды. Жыйында сөзүн улантууга убактысы жетпей калган депутат Рыскелди Момбеков кайрадан өкмөткө жекече кайрылуу жасады. Ар бир врач 1 миллион сомдон кенемте пул алыш керек. Ооруну жуктуруп алгандыгы үчүн. А силер айтып атасыңар, кокус дүйнөдөн өтүп кетсе 1 миллион десе, тирүүлөрдү ойлобойсуңарбы силер? Тирүүлөрдү ойлогула. Анан коронавирус деп. Билебиз, бунун артында эмне чоң саясат жатканын. Разборка кылабыз, кийин жооп беребиз, биз качпайбыз деп. Силер өмүр бою качып келгенсиңер. И дагы жоопкерчиликтен качасыңар, бирок акыреттен, акыйкаттан кача албайсыңар. Мен ушуну айтып коеюн дедим, мен ушуну улап коеюн дедим. Өлкөдө болсо абал курч бойдон калууда. 16 апрелге карата соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы 17 адам катталды. Бишкек шаарынан 5, Ош областында 1, Нарын областында 11. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 466 учуру катталды. Алардын 5-өө каза тапты, 91 адам айыгып чыкты. Бишкекте болсо өткөн сутка ичинде коменданттык саат эрежесин 39 адам бузду. Жасалма уруксаат кагазы менен жүргөн 52 факты катталды. Ошентип биз вирус менен 3-чү жума көрүшүп келе жатабыз. Бул убакыттын ичинде органдардын саны да кошулду. Буга карабастан биздин кээ бир атуулдар өзгөчө абалдын тартиптери жана талаптарын аткарбай келе жатышат. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.